Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү маектешибиз менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү биздин сыйлуу коногубуз маданияттын мыктысы, ырчы жана көп кырдуу таланттуу айым Гүлнур Асанова. Көрсөтүүгө куш келиңиз. Саламатсыздарбы? Анда алгач эле суроолордон баштай берсек, аялдын күчтүүлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Жакшы суроо экен. Аялдын күчтүүлүгү коомдо өзүнүн ордун табуу деп ойлойм. Күчтүү аял заттан күчтүү муун тарбияланат. Коомдо күчтүү баатырлар дейбизби, патриот инсандар дейбизби, ошол баардыгы келип аял заттын тарбиясынан келип чыгат деп ойлойм. Ошондуктан аял заттын мындайча айтканда байкалбаган, көрүнбөгөн өтө салмактуу, күчтүү мээнетинин артынан жаралат деп ойлойм да. Саясатчы, бизнесмен, коомдук ишмер, дарыгер, мугалим. Кайсыл кесипке жакыныраксыз? Коомдук ишмерге жакын го. Гүлнур Асанова үчүн жашоонун баалуулуктары? Жашоонун баалуулуктары тирүүлүктө ар бир адам ушул жашоодо максатын тапса, анда бул жакшы экен деп ойлойм да. Жакшы экен ойлойм эмес, ошондой негизи. Ошол баалуулуктар бардыгы кирет, эгер чыныгы максатты билсек. Кээде жалган сүйлөгөн күндөрүңүз болгонбу? Болгон. Бул жашоонун кээде талабы болот. Эки адамды жарыштыруу максатта дагы жалган көп сүйлөп койгом. Эгерде кайсы бир жаныбарды ала турган болсок, мүнөзүңүз кайсыга жакын болор элесиз? Кимге өзүңүздү окшоштурар элеңиз? Мышык. Анткени мен мышыкты жакшы көрөм, анан ошол окшош болот болушум керек деп ойлойм да. Анткени мышык чындап келгенде таза болот. Анан өзүнө жаккан нерсени комфортту создавать этип алат. Жылуу жумшак жерге жатат. Ошол эле учурда ээсин баккан ээсине жакшы мамиле жасатып, мындай бир кызыктырат да, өзүн тартып турат. Чындыгында кыргыздар биз арапташып кеттикпи? Мындай кийимиңизди көргөндө сын пикирлер айтылабы? Албетте. Ал тургай бизди арабтар каржылайт деп келет. Андай сын пикирлер абдан көп. Себеби дегенде эми ал сын пикирлерди кимдер айтып атканда түшүнөм, билем, сезем, туям. Бирок ошол эле адамдарга өздөрүн карап, кайсы маданиятты алып жүргөнүн өздөрү билбейт да. Бирок мен эч качан мындай арабтын маданиятын алып теңге кошулбайт элем да. Мындай жолуктарды биздин апаларыбыз, жеңелерибиз салынып келген. Болгону ушул ичибиздеги эле могу химар деп коет эмеспи, ошол эле айырмачылык болбосо, анан кош этектерди, жеңдерди, элечектерди, мисалы үчүн ийектерди жапкан, мунун баардыгы биздин улуттук кийимдер, биздин каада салттарыбыз. Мен ушул мектептен баштап эле айтсам туура болот. Жогорку окуу жайды аяктап, бүт ошол эле улуттук кийим менен улуттук аспапты көтөрүп эле кыргыздын желбиретип эле ошол жаатта көп иштедим да. Мисалы, ошол учурда билбейм, эмнегедир мени мындай жакшы эле ошол тараптан көрүштү. Бирок анан азыр эми ошону унутуп коюшту окшойт да элдер. Унутпаш керек негизи. Мен анткени азыр деле колума комуздалып дастандарды, санаторларды, термелерди, акыл насаат иретинде айтылган ырларды мен комуздун коштоосунда дагы деле аткарам. Бул
бул маданият биздин маданиятыбызга кирет да. Ал арабтардын маданият дегенге туура эмес болуп калат да алар. Жакында сизден дагы жаңы клиптерди жана жаңырларды күтсөк болобу? Жаңы чыгарма даяр болгон. Ойлонгон адамзат деген клиби менен. Андан сырткары азыр ушундай процесстин үстүндөбүз. Үн жаздырганбыз. Айпер Кубик кызы экөөбүз дуэт Өмүр кемеси деген чыгарма. Мындай чыгармачылыктын жаңы изинде баратабыз десем туура болот экен да. Сиз жактырган түс? Өзүңүздөр көрүп атасыздар, сары, жашыл, ак, ачык түстөгү фиолетовый. Ушул мүнөттө азыр кайсыл жерде болууну каалайт элеңиз? Азыркы учурда эгер мүмкүнчүлүк болсо, мен Меккеде болгум келет, көбүрөөк ибадат кылмакмын. Себеби мен биринчи барганымда анчалык ушул деңгээлде динден кабарым жок эле. Албетте мен динден кабарым бар болчу, буга көп жылдар даярданып келдимдечи. Бирок мынчалык терең түшүнө элем. Бирок илимдин аягы жок дейт. Дагы деле илим алуум шарт, зарыл. Эгер бирок азыркыдай деңгээлдеги мен түшүнүүм болсо, мен убактымды текке кетирбей көбүрөөк ибадат кылмакмын да. Акыркы жолу качан музейге бардыңыз? Бир жыл мурун Нидерландияда ошон сүрөт галереясына киргенбиз, музейге киргенбиз. Элге эрке картиналарды көрүп, эмгектерин өзүнчө бир мындай рахаттанып чыкканбыз. Ошол бир жыл мурун экен. Эгерде түшүңүздө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кирип калса, биринчи айткан сөзүңүз кандай болор эле? Салават айтмакмын да. Сестре саламдашмакмын. Анан мен негизи эле көбүнчө дуа кылганда Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын жанында сабак окуп отурганга насиет деп Аллахтан көп суранам. Балким түшүмдө дагы ошону суранмакмынбы. Кандай суроого жооп берүү сиз үчүн кыйын? Эми баягы жанагындай сөздөрдө бар, хадистерде бар го, бирөөгө мындай эмнеден кемчилиги болсо, ошол нерсени айтып мактанбагыла, сөз кыла бербегиле, анткени ал кишиге, ошол инсанга зулумдук кыласың деп. Ошондуктан мага үй бүлө темасында суроолор мага бир аз ыңгайсыздык алып келет. Максат адамды алдыга жетелейт эмеспи? Алдыдагы максаттарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Алдыда кыска мөөнөткө өзүмө максат койгом. Учурда бир окууга барып атам. Ошол 3 айлык окууга Куранды тажвид менен окуганга ниет койгом. Ошону Кудай буйрса бүтө алсам, эми билбейм, ага ошол жака барган үйрөткөн мугалимдер айта берет да, ошол эгер сиз туура ыкмасын окуп алсаңыз, сиздин үнүңүз, дабышыңыз менен абдан мындай жакшы Куранды окумаксыз деп ушинтип кызыктырышат. Анан ошону Кудай буйрса бүтө алсам, Куранга түшө алсам, Кудай буйрса аз эле калды. Ошол жакшы максаттарыма жеткен, максаттарымдын бирине жеткен болмокмун. Көрсөтүүбүздүн соңунда сизге эркин микрофон. Эми элибизге тынччылык каалайм. Бөөдө кырсыктан алыс бололу. Жараткан ар дайым бизди колдоп, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуп, теги бир жай баракат чай ичип отуралы деп ойлойм. Жакшы, айткан каалоо тилектериңиз буйруса орундалсын деген каалоо тилектер менен биз сиз менен коштошобуз. Жагымдуу маек курганыңыз үчүн албетте ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу маданияттын мыктысы, ырчы жана көп кырдуу таланттуу айым Гүлнур Асанова болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирде жолугушканга чейин аман болуңуздар.